Assalamu alaikum, урматтуу Талас элинин тургундары. Биз Чынык класс коому бүгүнкү кырдаалда кайдыгер карабастан COVID-19 менен күрөшүү боюнча 183.420 сом акча чогулттук. Азыркы учурдагы дефицит болуп жаткан Клексан жана гепарин дарыларын алдырттык. Ошо 135.420 сомго. Арткан 48.000 сомду ушул 30 мед кызматкерлерине стимул берүү максатында көңүллөрүн көтөрүп коюуну туура көрдүк. Бул 183.420 сомдун топтолуусуна салымын кошкон патриот биздин мекендештерибиз, бул Талас фанс BMW клубунун жамааты 31.420 сом акча которушту. Ал эми Чынык класс коомунун мүчөлөрү 45.000 сом салымын кошту. Жана Москвалык биздин Повородский ага инилерибиздин атынан 42.000 сом которулду. 83-жылкы агаларыбыз 65.000 сом беришти. Ушул салым кошкон инсандарга Аллах Таалам өмүрлөрүнө береке берсин. Ушу кылган иштерибиздин берекетин Аллах Таала ушу балейден куткарсын. Сен ошо Элер акебизге сөз берип коелу биз анда. Мынакей бүгүнкү кырдаалда бүгүнкү көрүнүштө Кудай кулак сүйүнсүн, ушундай ынтымактуу түрдө жигиттер кол сунуп, биз да кайдыгер калган жокпуз. Кыргыз элим үчүн деп бир аз болсо тыйын тыпыр чогултуп, эмгек кылып момундай дарыларды берип атабыз. Чыныгы кыйналып, колунда тыйындары жок, акчалары жок, үйүндө кыйналып аткандар болсо, ишчери келтирип бекер дары алсаңыздар болот. Бүгүнкү көрүнүш бул атадан калган салт, ынтымак, манас ата айткан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу түрдө жашайлы деп мынакей ушинтип отуруп биз ушул апатты жеңишибиз керек. Ар бир кыйын күндүн аркасында жакшынакай сонун күн күтүп атат. Ынтымактуу түрдө бекем болуп туруп ошол жака баралы жигиттер бар. Бул дарыларды алуу дареги Талас ресторанынын жанында, Мирай стройматериалдын жанында. Ушул жерге келесиздер. Азайым өмүрүңүздөрдө жамандык көрбөңүздөр, жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Ушул айланып келипсиздерге жакшылык менен, только жакшылык менен айтарсын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан ошол сиздерге кичине баягы стимул берейин деп акчалай конверттер жаза келген. Ошону ардын сиздерге тартуулап койгонго уруксат бериңиздер. Чынык класс коомунун жана элдин атынан сиздерге ыраазычылык билдирип коюлат. Акай менин сиздердин атыңызда Кудай буйрса Кыргыздын тарыхында алтын таңбалар менен сакталат бул күндөрдө өтөт Кудай буйрса. Ал менен сиздерге кандай мамлекетке жарашкан турат да, футбол мамлекетке жарашкан турат, Курман мамлекетке жарашкан турат. Ал акымыз айткандай сиздердин акылатчан ак бериштериңизге жарашкан турат. Өзүңүздөрдү тобуңузга салып, эл алып коркуп үйдөн чыкпай отургандарыңызга сиздер өзүңүздөрдү тобуңузга салып, ошол болуп жаткан эмнени аралашып, дарылап чоң салып жатасыздар. Ошо бир аз болсо сиздерге көңүлүңүздөрдү көтөрө алабызбы, бир аз болсо стимул бере алабызбы деген ойдо келдик Кудай буйрса. Анан бул конвертте ошо 1.5 сомдон анан сиздерге акча эмес, башкаларга алтын уюмсалга бир алдык болот негизичи. Анан болгону бир аз кичине бир көңүлчөрдү алып стимул берип коюу деген максатта ушундай белгилер уюштурдук. Сиздерге залдын ичинде да бир бар, залдын ичине бирөөнөр таштап кыймет көрөсүздөр. Жалпы ушу Талас облусунун ак халатчандардын атынан керек ыраазычылык сиздерге, байкелер, аталар, инилер, анткени ушул элдин колдоосу болбосо, элдин алкышы болбосо, бүгүнкү күнү бутубузду сүйрөй албай муңкурап отуруп калмакпыз да. Анан кийин бул жерде элдин колдоосу дем берет экен, күч берет экен. Анан ушул элибиз үчүн, элибиздин саламаттыгы үчүн күрөшкөнгө биз дайым даярбыз. Азаматтар бар болгондо элибизге кам көрөбүз. Рахмат, Кудай буйрса аз калды. Жакшы күндөр алыс эмес, Кудай буйрса. Бул күндөрдө өтөт, туура айттыңыздар. Кудай рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Мейлиңиздер. Сиздерге
бүгүнкү күндүн баатырлары деген наамды аласыздар. Буюрса бул илдет кеткенден кийин, баардыгы ордуна келгенден кийин биз дагы да болсо сиздердин ошо айлыгыңыздар жөнүндө дагы кыйкырып күрөшүп чыгабыз. Сиздерге жана проезднойлор жөнүндө негизи эле сиздерге кандай жеңилдик жактары бар, ошолордун баарын карайлы деп мына жаштар бир аз неме кылып атабыз. Анан аалам бүгүнкү күндө сиздердей адамдар менен кармалып турат. Сиздердин деңгээлиңиздерге бийликтин да күчү жетпейт, байлыктын да күчү жетпейт. Бүгүнкү күндө сиздер мынакей элди бекем бууп, өз өмүрүңүздөрдү бычактын мийизине коюп туруп, кыргыз элинин өмүрү үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн күрөшүп атасыздар. Сиздерге түбөлүк таазим. Биз мына бир аз велосипедчиктер менен бир аз көңүлүңүздөрдү алып коелу деп ушул жерге келип калдык. Азыр мынакей бир аз болсо ушуну неме кылып коюңуздар. Анан жерде бир аз конверттерибиз бар. Ушуларда вручение кылып койгулу, өзүңүздөргө бир аз ичинде тыйын тыпыры менен 1500 сомдон тыйын бар ичиндечи. Өзүңүздөр бир аз ылайыкташтырып керектүү нерсеңерди неме кылып коюңуздар. Сиздердин атыңыздар эжекелер, Кудай буйрса бул кыргыздын тарыхында алтын таңбалар менен калат, Кудай буйрса. Чоң чын ыкылас коомдун атынан жана жалпы элдин атынан ыраазычылык билдирип, бир аз болсо көңүлүңүздөрдү көтөрө алабыз ушу менен деген ой менен келип сиздерге ушул белектерибизди берип жатабыз. Кабыл кылып коюңуздар. Рахмат сиздерге, чоң таасирыңыздарга. Сиздердин башыңыздарга алтын үй сазакта астык кылат негизи. Кеп алтын акчадан эмес, бир аз болсо баягы внимание кылып коелу. Ушунча эмнетип иштеп атасыздар деп шуну кабыл кылып туура кабыл аласыздар деп ойлойбуз, Кудай буйрса. Рахмат сиздерге. Биз дагы жашоону мен каалайт элем. Ошон үчүн биз да колубуздан келген бүт күч аракетибизди жумшап атабыз. Ошонун четинде бизди да эме калтырбай стимул деп коет. Моральный ушундай поддержка болуп, бизге мына обед уюштуруп келишип атат. Биз ушул жерде эле өзүбүзчө четте калып калган эмес экенибизди билип, мына сүйүнүп, ушунча поддержкадан кийин биз дагы да күч алып мына иштеп эметип атабыз. Бизден буйруса мына 15 жараныбыз жакшы айыгып, тяжелыйларыбызды айыгып кечээ мына үйүнө узаттык. Алар да ыраазы, биз да ыраазы болдук да ошо эмгегибиз текке кетпей жашнак калып узатып атканыбызга. Мындан аркылар дагы жашнак болуп узап кетишсин үйлөрүндө аман эсен. Анан немени дагы айтып коелу жарыя кылып. Ошол чын ыкылас коомдун атынан биз канча 253 штук гепарин, анан кликсандарды да алып келдик. Ошол эгер бейтаптар таппай кыйналып жаткан болсо, жанагы Мирай строй материалдын жанында, Ленин көчөдө дөңгөлөк деген жанында ошол жерде таркатып жатабыз. Эгер муктаждар болгон болсо бекер берип атабыз. Анан мүмкүнчүлүктөрү болгондор болсо, ошол гепарин штугун 440 сомдон Бишкектеги складдын базында, оптон базында берип жатабыз. Клексан 3500 сомго. Эгер мүмкүнчүлүктөр болсо сатып алса болот. Кайра ал акчага биз кайра эле алдырып, эле Кудай буйрса кайрымдуулук жасап иштерин кылабыз. Ошондон сиздер бейтаптар келип айтып коесуздар, Кудай буйрса. Биз айтып коебуз. Рахмат сиздерге. Телефон номерин жазып алсаңыздар болот. Эгер бирдегилер издеп калган болсо 0703 Бизде азыр 46 77 11. Бул жака жазылып калды болуш керек. Көңүлүңүздөрдү алып коелу деп чечтик эже. Анан Кудайым сиздерге ыраазы болсун. Ушинтип элдин кызматында Кудай буйрса жүрө бериңиздер, аман эсен, оорубай. Бул күндөр да өтөт, Кудай буйрса эжеке. Анан сиздердин бул врачтардын сиздердин бул кылган кызматыңыздар Кудай буйрса алтын тамгалар менен тарыхта сакталат эжекелер. Эми сиздерге азыркы заманда кандай наам койсок дагы жарашкан турат да. Чопомай десек да жарашат, Курманжан датка десек да жарашат. Жана ал акын айткандай, силер ак халатчан эмес, ак периштелер десек да жарашкан турат да. Анан Кудай буйрса ушу биз бирке колубуздан келген нерсе менен сиздердин көңүлүңүздөрдү, бир аз болсо духуңуздарды бир көтөрүп коелу деген аракетте келдик. Кудай буйрса ыраазы болуп коесуздар. Анан сиздерге азыр негизи сиздерге акча эмес, алтын менен үй сазактан негизи аздык болот да. Анан эми кеп акчадан эмес экен, бир аз болсо көңүл экен. Ушул кылган немелерибизди бир аз ыраазычылык менен кабыл алып коюңуздар эже. Сиздерге чоң таазим кылабыз эже.
эжелерге да берип төртөөбүздөн бере. Анан бул конверттерди да кабыл алып коесуздар, Кудай буюрса. Ичинде ошо 1,5 миң сомдон бираз колустан келген ушул болду, кабыл алып коесуздар эжекелери. Алар болуп силерге. Рахмат. Бирек ооз сөз эжеке. Күчүбүзгө күч берип атасыңар, рахмат. Оорубаңыздар сиздер дагы, үй бүлөңүздөр менен бактылуу талай өмүр сүрүңүздөр. Көп жакшылыктарды кылып атасыздар элге. Ошонун баары кайтсын сиздерге жакшылык менен. Рахмат.